Жашообуздун bir bölүгүн жомок айландырып, жылмаюусу керемет дүйнөгө жетелеп жөнөгөн коомубуздун эртеңки келечеги бул биздин балдар. Ал эми баяу сезим балалыктын эч нерсеге алмаштыргыс алтындай доору жана жаркыган күнү ар бир жаш жеткинчектер үчүн кайталангыс көз ирмемдер менен коштолуусу зарыл. Жаңы жылдын жакын калуусу жаш бөбөктөрдүн аяз атадан белектерди чыдамсыздык менен күтүшөт. Ал эми аз камсыздалган үй бүлөлөрдүн балдарына жыл алдында майрамдык маанай тартуулоо үчүн Бишкек гуманитардык университетинин демилгелүү студенттери мээримдүү жумалык аталышындагы кайрымдуулук жарманкесин уюштурушту. Биз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 100 баланы алып келдик да. Алар болсо керектелери мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Ошолорго жаңы жылдык маанай тартуулайлы деп атайын БГУ филиалынын студенттери, Лидия жаштар клубунун БГУ филиалынын студенттери биргелешип, спонсорлор таап, ушул жака алып келип, Аземолдун оюн анчасын ойнотойн деген максатта. Эми аларга жакшы маанай тартуулап коюу, аларга көңүлүн көтөрүп коюу. Бул биздин парызыбыз, кайрымдуулук негизи адамдын парызы деп айтылат го. Ошондуктан өзүбүздүн парызды жакшы деңгээлде аткарып атабыз деп ойлойбуз. Мындай иш-чаралар дагы да буюрса көп болмокчу. Бул эми башталышы гана. Майрамдык самалыктын жүрүшү, балдардын маанайын көтөрүүчү атайын оюн зооктор, көргөзмөлөр жана эстрада жылдыздарынын коштоосунда уланды. Ал эми кубанычка толгон ата-энелер уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Канча деген ата-энелер балдары менен, неберелери менен келип отурат. Ушуну уюштурган студенттерге, ушуну уюштурган, ушу иш-чарага катышкан жалпы коллективдерге биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иш-чаранын акырында уюштуруучулар тарабынан жаш өспүрүмдөргө чакан белектер берилип, оюн аянтчасына карай кадамын улашты. Бала жылмайса, аалам жылмаят дегендей, биздин жаркын келечегибиз болуп саналган ар бир өспүрүм бактылуу көз ирмемдерге ортоктош болуп, жаркын турмушта өкүм сүрсүн. Эржигит Лекбек уулу, Үсөн Камчыбеков, Айгерим Акчабай кызы, Кутмантан көрсөтүүсү.